does finally get him up. What can he do though? Brilliant suplex. Тарыхты китеп бетинен окуш үчүн гана эмес, тарыхты жаратыш үчүн дагы келгенбиз. Мына ошол жерде кыргыз спортунун сыймыктары үчүн бир дүркүрөт кол чапаңыздарчы. Анда биз сахнага дүйнө кубогунун сыйлык ээлерин чакырып койгур рөхсат этиңиздер. Мына ушул жерге грек-рим күрөшү боюнча сыйлуу аземин баштайбыз. Ну и, конечно же, хотим поздравить нашего чемпиона Джоламана. Айсулу Тыныбековага кол чапаңыздарчы. Биздин алтын кызыбыз. Мерим Жуманазарова. Айбери Медет кызы. Биз 6 миллион калктын ичинен сиздерге рахмат деп айтып. Призерлорубузду биз куттуктоо максатында келечектеги бир стимул катарында чакырып, өзүбүздүн белектерибизди, өзүбүздүн жылуу сездөрүбүздү, урматтуу конокторду чакырып, бул жыл сайын өтүп аткан нерсе, бул Кыргызстан күрөш федерациясынын атынан кылынат. Биз ошол максатта ошол жеңишчилерибизди, бул анткени тарыхта мындай жеңиштер Кубок Мирада биринчи жолу өтүп атат. Биринчи жолу ушундай жеңишке жетишип атабыз. Ошол максатта балдарга бир стимул болсун деп ушундай азем өткөрүп атабыз. Кубок Мирада жеңгенде аябай сүйүндүк. Оңой болгон жок. Биз буга абдан көп дайындандык, жана жакшы дайындандык. Агайларыма биринчиден терең ыраазычылыгын билдиргим келет. Бардык агайыма, өзүм агайыма. Жана бул жеңишке ким көрман, ким себепкер болсо, ошолордун бардыгына мен чоң рахмат айткым келет. Мен абдан сүйүндүм муну утканда. Бул Кубок Мирада чындыгында айтсам, дүйнө чемпионаты менен салыштырмалуу бул аябай эле ылдый да уровень боюнча алсак, аябай эле төмөн десем болот. Бул мен үчүн эл аралык мелдештей эле өттү десем болот. Бир эл ара турнирлердин бири деп эсептесем болот. Мен жеке машыктыруучум менен Олимпиада оюндарына даярданып жатабыз. Ошондуктан биз Олимпиада оюндарына чейин эл аралык турнирлерге чыгып турушубуз керек. Ошол эл аралык турнирлердин бири бул Кубок Мира болду десем болот. Мен дүйнө кубогунда биринчи 3 беттеш өткөздүм жалпысынан. Биринчи беттешим Белоруссия өлкөсүнүн спортчусу менен, экинчи Украина, финалдык беттеш Чехия өлкөсүнүн спортчусу менен беттештим. Буга чейин Азиядан алтын медаль алгам. Анан бирок молодежь мирден жаштар арасында дүйнө биринчилигинен колумдан жаракат алып калып, финалдык беттеште кичине тоскоол болуп, күмүш медаль алып калгам да. Анда эмоциялар кандай десем, ушунча алтын алайын деп, пояс алайын деп баргам да. Оюмда, анан бирок ойлогон оюма жетпей калгам. Бунусунда Кудай буйруп, алтын деп баргам, алтын медальга ээ болдум. Эмоциялар абдан сонун болду. Аябай сүйүндүм. Тренерлериме, машыктыруучуларыма ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Дүйнөнүн кубогу боюнча айтып кетсек, жалпысынан кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы ийгиликтерди жаратты десек жаңылышпайбыз. Анткени 4 спортчунун 3-өсү ийгилик жаратып, бирөөсү 2 алтын, 1 коло медальга ээ болушту. Ал эми Айсулу Тыныбекова боюнча айтып кетсек, буга чейин ал дүйнөнүн биринчилигинде өзүңүздөр билгендей 2019 жылы дүйнөнүн чемпиону аталган. Ал эми бул дүйнөлүк кубокто ал үчүн жеңил эле болду десем жаңылышпайм. Себептен атаандаштарын 4 беттеш өткөрдү. 4 спортчуну тең
толук кандуу баягы мөөнөтүнө чейин жеңип алды. Ал эми кийинки Айсулдан кийинки жаш кыздар үчүн албетте бул чоң ийгилик болду. Биринчи чети, экинчиден чоң сыноо болду. Ошол сыноодон булар жакшы өттү деп айта алам. Себеп дегенде ошол жерде Мээрим Жуманазарова алтын медаль жеңип алды. Ал эми Медет кызы Айпери да коло медаль жеңип алды. Белгилей кетиш керек. 76 кг салмакка чейин Медет кызы Айпери финалдык бешиктешүүдө белгилүү спортчу, Россиядан келген Олимпиаданын күмүш медалынын ээси, дүйнөнүн чемпиону, Европанын бир нече жолку чемпиону, тажрыйбалуу спортчуну жеңип алуу бул чоң ишеничти алып келет. Жарым финалдык беттешүүдө дагы ошол эле 19-жылы өткөн Астанадагы дүйнөлүк чемпионатта коло медалдын ээси немис спортчусун дагы ошол тең 4 упайында утулууга дуушар болуп калды. Деген менен бирок ошол спортчулар менен тең тайлашып келгени бизди кубандырат жана чоң бизге үмүт арттырат. Иминов Ахрон.